Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, урматтуу аксакалдар, аталар, энелер, карындаштарым, инилерим, бардыгыңыздарды мына жакында келе жаткан 2 күнөгө боло турган эгемендүүлүгүбүздүн 33 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Майрамыңыздар кут болсун. Ошону менен бирге урматтуу эл журт, бул жылкы биздин эгемендүүлүк майрамыбыз жылдагыдай эле эмес. Быйыл биз Кыргыз мамлекетинин мамлекет болуп түзүлгөндүгүн, жаңы тарыхта түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул дагы болсо чоң майрам. Себеби дегенде мамлекетибизде 100 жылдын ичинде кандай гана окуялар болуп өтпөдү, кандай гана адамдар жашап өтпөдү. Ушул эле Жалал Абад шаарыбызда канчалаган аксакалдарыбыз, аталарыбыз, энелерибиз кызмат кылып өтпөдү. Мына 100 жылдын ичинде мамлекетибизде тарыхый окуялар көп болду. Алардын бири Улуу Ата мекендик согуш. Ушул Уроз Азимов көчөсү Советтер Союзунун баатыры Уроз Азимовдун атына коюлган. Ошондуктан ушул көчөнү быйыл мамлекетибиздин 100 жылдыгына жакшылап, оңдоп, түзөп, жакшылап башкадан куруп чыгайлы деген максат бар эле. Ошо максатыбызга жетип олтурабыз. Көчөңүздөр куттуу болсун. Ушундай жакшы көчөлөрүбүз көбүрөөк болсун. Майрамдын алдында мамлекетибиздин жетекчиси, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтун берген тапшырмасы менен келип отурамын. Ал киши ушу барып, Жалал Абадтыктарды куттуктап, көчөлөрдүн ачылыштарын жасап, келиңиздер деп бизге тапшырма берди. Ошондуктан президентибиздин чоң ысык саламын силерге жеткиземин. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, мен бир тарыхый маселени айтып кетейин. Муну эми биздин кийинки муундарыбыз окугандар окуп атат, билип атат. Окубагандар билбей калып атат да. Бирок ушул маселени биз муундарга жеткизип айтып турушубуз керек. Кыргыз мамлекетинин жаңы тарыхтагы Кара Кыргыз облусту болуп түзүлүшү быйыл 100 жыл болду. 1924 жыл түзүлгөн. Жалал Абад шаары эмне үчүн ушул 100 жылдыга карата катуу белгилениш керек? Эмне үчүн? Себеби Кыргыз Республикасынын, Кыргыз мамлекетинин биринчи борбор шаары Жалал Абад шаары болгон, туугандар. Бул 1924 жылы Ревкомдун чечими менен 12 октябрдан 24 ноябрга чейин Жалал Абад шаары ушул борбор шаар болуп турган. Ошондо мамлекетибиздин биринчи башчысы, жетекчиси Жусуп Абдырахмановдун өзүнүн жеке көрсөтмөсү менен, жеке аракетинин негизинде ушу Жалал Абад борбор шаар болуп калган. Бирок ошол бир айдын тегерегинен кийин РКПнын мүчөсү Камский деген болгон, жок, Жалал Абадта инфраструктура жок экен, бул жерде жакшы үйлөр, көчөлөр жок экен, аларды кургуча биздин убактыбыз кетет, акчабыз кетет, андан көрө Бишкекти кылайлы деп Бишкек алып кетип калган да. Ошон үчүн Жалал Абад Кыргыз мамлекетинин түзүлүү тарыхындагы биринчи столицабыз деп сыймыктанып жүрсөк болот биз ар дайым. Эми мүмкүн аккан ардан суу агат дейт, мүмкүн Кудай буйрса дагы кийинчерээк шаарыбыз дагы бир борбор шаар болуп калабы, аны бир Кудай билет аны. Эми ушунчалык шаарыбыздын тарыхый мүнөзгө ээ, тарыхый ушундай өзгөчөлүктөр үчүн 2 жылдан бери шаарыбызды жеке президентибиз өзү жеке көзөмөлдөп атат. Өткөн жылы мына 2 миллиард сом акча бөлүп берди шаардын инфраструктурасын көтөрүү боюнча. Быйылкы жылы 1 миллиард сом акча бөлүп берди. 2 эле жылда 3 миллиард сом акчаны Жалал Абад шаарына бөлүп берди. Өзүңүздөр көрүп атасыңар, Жалал Абад шаары 2 жылдан бери болуп көрбөгөндөй өзгөрүп атат. Көчөлөрү болсо, көчөлөрү, инфраструктуралары баары өзгөрүп атат. Андан сырткары Жалал Абад шаарында мамлекетибиздеги жүргүзүлүп аткан саясат, мамлекеттик ипотекалык компаниянын куруу, үй куруу саясаты да Жалал Абадта эң жакшы мүнөздө жүрүп атат. Эң көп үй курулганда Жалал Абад болуп атат. Себеби, урматтуу туугандар, мына билесиздер, 30 жылдык эгемендик жылдарыбыздан бери үйдү күчү жеткен, мүмкүнчүлүгү жеткен, же болбосо мындай бир бакубаттуу гана адамдар алып жүрдү.
Ал эми көптөгөн жөнөкөй адамдар, жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан адамдар, жаш үй бүлөлөр үй ала албай кыйналып жүрүшөт. Мына көптөгөн биздин жаштарыбыз, айрыкча жаштарыбыз ушу үй алыш үчүн, квартира алыш үчүн барлык жака мигрант болуп кетишип, мен квартира алып алайын, үй алып алайын деп бала чакасын таштап кетишип, же бала чакасы менен кошулуп көчүп кетишип ушу квартиралап үй издеп жүрүшөт. Себеби 30 жылдан бери мамлекет ушул категориядагы адамдарга эч кандай үйдү салып берүү маселесин караган эмес. Мына 2 жылдан бери президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде урматтуу президентибиз айтып атат: биз өзүбүздүн элибизди карабасак, өзүбүздүн элибизди үйлүү кылбасак, өзүбүздүн элибизди бакубат жашата албасак, анда биз эмне үчүн мамлекет башкарышыбыз керек деп ушундай катуу тапшырма койгон. Ошонун негизинде мына ипотекалык үйлөр курулуп атат, көрүп атасыңар. Мен мындай бир тапшырмаларды негиздүү түрдө айтып кетейин. Президентибиз тапшырма койгон: Жалал Абад шаарына 10 000 үй бүлөнү үйлүү кыласыңар деп. 10 000 үй бүлөнү. Бүгүнкү күндө 6,5 үй бүлөгө курулуш башталган. Дагы 3,5 үй бүлө болот. То есть быйыл эмдиги жыл 2 жылдын ичинде биз 10 000 үй бүлөгө үй беришибиз керек Жалал Абад шаарында. Ушундай эле тапшырманы Ош шаарына койду. Ош шаарында дагы 10 000 үй бүлөгө үй бересиңер деп, үй кургула деп атат. Андан кийин Баткен шаарына 5 000 үй бүлөгө үй курасыңар деген тапшырма берген. То есть 25 000 үй бүлөгө үй беришибиз керек. Мына Роза Азимова көчөсү турат, узун көчө, чоң көчө болуп калды. Ушунда канча үй жашайт? Канча кожолук жашайт? Жок, канча кожолук жашайт үйдүн чегинде? 200 жашайбы? Мына, көрдүңүздөрбү? Канчалык узун көчө болгон 200 гана адам жашап атат. Бардык нерсе салыштырмалуу билинет да. 200 гана адам жашап атат. А бизге койгон тапшырма 10 000 адам. 10 000 адамга үй бересиңер деп атат. Ошол үйдүн баарыны тапшырма бөлүп берүү, жеткизүү ал дагы мындай бир акыйкаттуу болуш керек. Жана курулган үйлөрдүн бардыгыны чоңдордун туугандары, бизнесмендер, байлар же болбосо мурдадан үйү барлар албаш керек. Нак үйгө мажбур болгон, үйгө мындай керектүү болгон адамдар гана алыш керек. Ошонун бардыгын биз көзөмөлдөп турабыз. Эч кандай бир дагы чоң кызматта иштеген адамдын, чиновниктин тууган уругу, эч кимиси бала чакасы мында бул жерден үй албаш керек. Жалаң жөнөкөй адамдардын балдары үй алыш керек. Мына ушул маселени президент силерге жеткизип кой деп айтып койду. Андан сырткары, урматтуу туугандар, мына быйыл эле былтыр болгон көчөлөрдү көрдүңүздөр, бүткөн көчөлөрдү. Быйыл эле Роза Азимова көчөсү мына азыр бүттү. Бул жерде Ибраимова көчөсү бүттү. Азыр мына эле Жамашева көчөсү курулуп атат. Индустриальный көчөсү бүтүп атат. Манас көчөсү мына параллельный Манас көчөсү кудай калса башталып атат. Жусуп Абдурахманов көчөсү башталып атат. То есть ушул көчөлөрдүн бардыгы кудай кааласа быйыл бүтөт. Бүтөт, буган акчасы бөлүнгөн. Бул акчалардын баары, урматтуу туугандар, мамлекетибиздин бюджетинен келип атат. Мамлекетибиздин бюджети, акчасы ушунчалык кудайга шүгүр көбөйдү. Ушунчалык мамлекетибиз мүмкүнчүлүгү жетип калды, өзүнүн акчасы менен көчөлөрдү куруп атышат. Бул мамлекетибиздин туура жолдо башкарылып аткандыгынын башкы белгиси деп айтыш керек. Мамлекетибиздин бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин жүргүзгөн саясатынын тууралыгы, ошонун багытынын тууралыгы мына элге пайдасы тийип атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушуга чейин мына шаардын мэри турат. Шаарга эң көп бөлүнгөнү бир 100 миллион сомдун тегерегинде 100 миллион бөлүндү беле ушуга чейин тарыхта? Бөлүнгөн эмес. Эң көп канча бөлүндү эле? Мына мэр айтып атат, шаардын тарыхында мамлекеттин бюджетинен эң көп бөлүнгөнү бир жыл болгон экен, 80 миллион бөлүнгөн экен. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз бутуна тура баштады. Мамлекетибизде акыйкаттуулук орной баштады. Мамлекеттин жетекчилери жөнөкөй адамдарга мындай мамлекетибиздин бардык жарандарына бирдей шарт түзүп бергенге аракетин баштады. Ошондуктан сиздерден биз ар дайым
колдоону күтөбүз элибизден, журтубуздан. Ар дайым сиздер колдоп турсаңыздар, биз ошол ишибизди алдыга жылдырабыз. Бир мисалды айтып кетейин. Бул мамлекеттик бюджеттен салынып аткан жолдор болсо, мына ипотекалык үйлөр, Жалал Абад шаарындагы ипотекалык үйлөрдүн бардыгы коррупциядан түшкөн акчалар менен салынып атат. Бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүү, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү жана чексиз, эбегейсиз жана мыйзамсыз байыган адамдар менен күрөшүүнүн негизинде мамлекетибизге, урматтуу туугандар, акыркы 3 жылда 150 миллиард сомдон ашык акча түштү. Бул эмне деген акчалар бул? 150 миллиард сом акча түшүп атат. Мына ошонун 30 миллиардына жакыны Жалал Абад шаарына бөлүнүп атат. 30 миллиардка жакыны Ош шаарына бөлүнүп атат. Жана 15 миллиардтын тегерегинде Баткен шаарына бөлүнүп атат. Мына ушунун бардыгы жанагы сиздер угуп аткан коррупция менен күрөш, жанагы акчасын төлөбөй кеткендерди төлөтүш, азыр элде айтып калбадыбы, кустуризация деп. Ошолордун бардыгы ушул үйлөр, мына. Эбегейсиз байыгандардын бардыгын биз теңдеп, жөнөкөй адамдарга ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Андан сырткары, урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт, мен эми силердин алдыңарда көптөн бери чыгып сүйлөй элегенен бир сүйлөп калайын эми. Мүмкүнчүлүк берип тургула. Так, мына дагы бир маселени мен тактап айтып кетейин. Мамлекетибиздеги уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш. Билесиздер, эмне болгон? Уюшкан кылмыштуулук ОПГ деп коюшат. ОПГнын мүчөлөрү ар бир шаарларда, ар бир айылдарда, ар бир райондордо, бардык жерлерде шаарларыбызды, райондорубузду бөлүп алып туруп, мен бул жерди башкарам, мен смотрящий, мен положенец болуп кетишкен. Билесиңер, Жалал Абадта дагы талашып, тытышып, атышканга чейин барып кетишкен. А булардын башчылары болсо, мына Бишкекте олтуруп алып, керек болсо парламенттик шайлоодо ким депутат болуш керек, ким министр болуш керек, ким кайсы чоң кызматка барыш керек, баарын ошолор чечип калышкан. Баарын ошолор чечип, мамлекеттин бюджетин, мамлекеттин финансысын башкарып калышкан. Ушунчалык тамырлашып кетишкен, мамлекеттик башкаруу органындагы чиновниктер менен тамырлашып, мындай биргелешип кетишкен. Мына ушунун бардыгын чийленген коррупцияны, чийленген уюшкан кылмыштуулук топтордун жок кылуу үчүн мына 3 жыл убакыт кетти. Өтө чоң эмгек жумшалды. Бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуулук топ жок. Мен бандитмин, мен кыйынмын, мен положенецмин, мен смотрящиймин, же вор законмун деген бир адам жок, болбойт дагы, туугандар. Болтурбайбыз биз аларды. Мамлекетибиздеги элдердин бардыгы эркин жашаш керек, мыйзам чегинде жашаш керек. Эч ким силердин тамак ашыңарга бирөө кол салбаш керек. Биздин бизнесмендер, предпринимательдер өздөрү таза эмгек менен акча таап, ошол акчасын үй бүлөсүнө жумшап, өзүнүн келечектеги балдарына жумшаш керек. Сен акча таап атасың, акчаңды бер деп тартып ала турган бандиттер болбош керек, жана болбойт дагы. Мына ушуга шарт түзүп атабыз, туугандар. Ушун үчүн көптөгөн эмгектер кетти. Ушун үчүн көптөгөн мына 3 жылдын ичинде президентибиз башында турган саясий командасы мамлекетибиз ушинтип башкарып келе жатат. Мен бул ошол жасалып өткөн жумуштардын орчундуусун гана мына бир 10 мүнөттүн ичинде сиздерге айтып бергенге аракет кылдым. Андан сырткары мамлекетибиздеги финансы, экономикалык акыбалды көрүп атасыздар. Биз келгенде мамлекеттин бюджети баягы Жалал Абад шаарына 80 миллион сом берген бюджети болгону 250 миллиардтын тегерегинде болчу. Бүгүнкү күндө бюджетибиз 600 миллиардтан ашты. Кудай буйрса, эмдиги жылы уже 700 миллиардтан ашат. Жылдан жылга көбөйүп атат. Себеби мурдагыдай бекиткен, мамлекеттен уурдаган, мамлекеттин бөлүп берген акчасыны жеген адамдар азайды. Бирок алар дагы деле бар. Аны ачык айтып коюш керек, дагы деле бар. Баягы мелкий чиновниктер, жерлердеги анча-мынча башкаруучулар азыр деле мына көрүп атасыздар, биздин сводкаларыбыздан өтүп атат, взятка алышып, взятка беришип, мамлекеттин мүлкүн сатып беришип, колго түшүп атышат. Эми азыр баары коркуп калышты. Мурдагыдай ашыкча жере албайт.
мурдагыдай жанагыдей приватизацияны шылтоолоп туруп 5-10 сомго элдин мүлкүн тартып алып колдонбойт. Мунун баарын азыр тартипке салып келе жатабыз. Мындан ары ушундай тартип болот. Ушундай мыйзамдуу, жакшынакай, жөнөкөй адамдарга жаккан тартип менен жашайбыз, Кудай кааласа, туугандар. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат.